Кыргыздын кара тоорусу Даниэл Tego. Кыргыз күйөрмандары барктабаган оюнчу. Даниэл Ньярматего 1986-жылы 3-мартта Гананын Акра шаарында жарык дүйнөгө келген. Ганадагы уруулардын биринин канзадасы. Футбол күйөрмандары аны 4 номер менен Кыргыз курамасы жана ошондой эле Дордой үчүн өткөргөн оюндарынан билишет. Бирок Дордой клубунун катарына кошулардан мурун Москвалык КамАЗ клубунун катарына оюн көргөзгөн. 2007-жылы Дордойдун катарына кошулуп 9 сезон оюн өткөргөн. Анын ичинде 135 оюн өткөрүүгө жетишип, 7 гол киргизүүгө үлгүргөн. 2016-жылы Катардын Ал-Кала клубуна өткөн. Бир жылдан соң Дордой клубуна келип, дагы 2 сезон оюн өткөргөн. 2009-жылдан тарта Бангладеш, Мьянма, Душанбелик жана Алай клубтарынын катарында оюн көрсөтүп карьерасын жыйынтыктаган. Улуттук курам үчүн 2004-жылдан 2009-жылга чейин оюн көрсөтүп келген. 2009-жылкы Азия кубогунун катышуучусу жана турнирде 2 беттеш өткөрүүгө жетишкен. Жетишкендиктери: Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, Кыргызстан кубогунун 4 жолку ээси, АФК президенттин кубогунун ээси, 2009-жылдагы Кыргызстандын эң мыкты футболчусу. А бул футболчу силердин эсиңердеби? Өз оюңарды комментарийде жазгыла.